Лелекте селден улам өзгөчө кырдаал режиме киргизилген, ал азыр деле алыны элек. Жалал Абад шаарына жаңы мэр шайланды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Түз эфирде мен Адина Досумбетова. Саламатсыздарбы? Баткенде өзгөчө кырдаал режиме алыны элек. 9-июнь күнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек, Катраң, Сумбула, Тогуз Булак жана Ак Суу айыл аймактарында сел жүргөн. Селдин кесепеттеринен жалпы район боюнча 16 турак үйгө, 1 бала бакчага сел суулары кирип, 112 турак үйдүн жер тилкелерин, 27 чакырым ички чарбалык жолдорду, 6 даана ички чарбалык көпүрөнү сел суулары каптаган. Жана ошондой эле 21 баш ийри мүйүздүү малдарды суу агызып кеткен. Түзүлгөн кырдаалды жоюу үчүн 200дөн ашуун адам жана атайын техникалар тартылган. Мындан сырткары селдин кесепетинен жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү максатында ӨКМ тарабынан 10 орунду 8 дана чатыр, жууркан төшөк жана күндөлүк керектелүүчү буюмдар берилди. Атылган айыл аймактарда өзгөчө кырдаал режими сакталуу. Жалал Абад шаарынын мэри болуп Мураталы Тагаев шайланды. Шаардык кеңештин бүгүнкү жыйынында жергиликтүү депутаттар ушундай чечим кабыл алышты. Добуш берүүдө жыйынга катышкан 30 депутаттын 18-и Тагаевке, ал эми 11 депутат Ата журт фракциясынан көрсөтүлгөн Шайырбек Ташиевке добуш берген. Бир депутат баарына каршы экенин билдирген. 40 жаштагы Мураталы Тагаев буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы болуп эмгектенип келген. Анын атаандашы Шайырбек Ташиев дагы шаардык кеңеште депутат. Ал Ата журт партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарынын буга чейинки мэри Салайдын Авазов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иштер боюнча ачылган кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. Мындай мурунку шайлоолордо болгон эмес, мисалы көпчүлүк менен мэр шайланып келген. Мында азыр 11-18 деген бул реалдуу цифрада, тем более мунун ичинде бирөөнө каршы дегенчи. Буюрса, Тагаев Мураталы Абдыкарович Жалал Абад шаарынын жакшы мэри болот деп мындай ишеним менен айтсак болот. Анткени көпчүлүк добушту чыны менен эле алды. Кызала качуу бул кылмыш. Мындай аталыштагы иш-чара Ош мамлекеттик юридикалык институтунда уюштурулду. Жыйынга дин кызматкерлери, укук коргоочулар чакырылган. Анда институттун студенттери ала качуунун терс жактары боюнча маалымат алышты. Ошондой эле студенттер кызыктырган суроолоруна жооп алууга дагы мүмкүнчүлүк жаралды. Институт жамааты алдыда ар бир тайпага дагы талкууларды уюштурууну пландоодо. Белгилей кетсек, кылмыш жаза кодексинин 155 беренесине ылайык кыз ала качкандар 7 жылга эркинен ажыратылат. Негизги бул иш-чаранын өткөрүлүшүнүн максаты азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр кыз ала качуу боюнча терс көрүнүштөр болуп атат. Ушул студенттерге жеткирүү. Жаш биздин студенттерге, албетте бул студенттерге эң керектүү деп ойлоймун. Нике учурунда нике түзүүчү мулдулар жөнүндө айтылат. Негизинен ушул темага ылайык келген баардык тармакты биз маселелерди карайбыз. Укук коргоо органдары биздин арызыбызды карабай жатат. Бүгүн мындай билдирүү менен Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Агартуу айылынын тургундары маалымат жыйынга чогулушту. Анда Таштан Жороев маркум агасы Сайдыкасым Жороевдин аялы турак жайын тартып алганын айтууда. Ал Жоош айыл өкмөтүндө иштеп турак жайды документалдуу өткөрүп алган. Таштан Жороев жеңеси үйдүн документтерин уурдап алганын айтып, укук коргоо органдарын бул ишке көңүл бурууга чакырууда. Бул жолу Жороев туугандары менен маалымат жыйынга чогулуп, маселени чечип берүүнү суранып, укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу жолдоду. Таштан Жороев өзү биринчи топтогу майып болгондуктан туугандары ага жардам берүү керек дешет. Закирова Бүзия дейт. Закирова Бүзия өзү айыл өкмөттөн ала бойду иштейт. Өзү пенсияга чыккан бул айыл. Бир күнү айылдан мактаныптыр. Мен өлгүчө чейин иштейм дептир. Бүт элге дуулдаптыр ошо кептерди. Мен кызыл китеп кылып алганмын, кантип алат экен, көрөйүнчү күчүн дептир. Ушулам жакшы болду дейм.
Ош шаарында 2010 жылы болуп өткөн Каргашалы үйүн окуясында каза болгондор дайынсыз кеткендер эскерилип, энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде митинг реквием болуп өттү. Ага биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Ош шаарынын мэр Айтмамат Кадырбаев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарбашев, шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов жана окуя учурунда каза болгондордун, дайынсыз жоголгондордун жакындары катышты. Алгач энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде гүл чамбарлар коюлуп, окуяда көз жумгандарга багышталып Куран окулду. Айтмамат Кадырбаев үйүн окуясы сабак болуп, учурда шаарда ар улуттун өкүлдөрү отурукташса дагы этностук тегине карабастан ынтымак менен жашап жатышкандыгын белгиледи. Андан соң бийлик өкүлдөрү жабыр тарткандарга берилген үйлөргө барып, элден кабар алып, каза болгондорго Куран окуп кайтышты. Жалпы мусулман мамлекеттеринде жыл сайын белгилене турган Кадыр түн бүгүн 11 июндан 12 июнга караган түн өткөрүлөт. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгынан маалымдашты. Бул күн Мухаммед пайгамбарга Куран китеби түшүрүлгөн күн болуп эсептелинет. Мындан сырткары мусулмандар Кудайга тобо кылып, пенде андан ыраймын, кечиримин сураса анын баары кабыл болчу түн экени айтылат. Кадыр түн орозонун акыркы 10 күндөгү так санда белгилениши керек. Мындан улам Кыргыз өлкөсүндө Кадыр түндү орозо айынын 27 күнүндө белгиленет. Ошондой эле Кадыр түндү шаң кылып, музыка менен ырдап бийлеп өткөрүүгө болбойт. Бирок үйдөбү, жумуштабы же жолдобу Кудайга кулчулук кылып өткөрсө болот. Сөзсүз мечитте өткөрүү шарт эмес. Ал эми дастаркон жаюуда ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жей турганын кое берсе болот дешет дин өкүлдөрү. Өзгөн шаарында 72 аялуу балдарга майрам тартууланды. Ош облустук казыяты Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттары менен биргеликте бул иш-чараны өткөрүүнү пландаган. Демилгечилер балдарды шаардагы эс алуу жайларына ойнотуп, анда балмуздактар жана белектер тартууланды. Жаш наристелердин кубандырган жакшы самалыкты кесиптешим көрүп келген. Бул жолу Тажи Мухаммад балдар паркы мында келген наристелерге акысыз кызмат кылды. Өзгөндүн Мырзака айылында жайгашкан балдар үйүнөн тизме боюнча 72 өспүрүм келишкен. Мындай моменттер көбүнчө 1 июнда болот эле, бирок жакшы адамдарыбыз көп экен, сооп издеген адамдарыбыз көп экен. Балдарды көрүп, ошолорго бир кичине бир ырахат тартуулай деген адамдарыбыз көп экен. Вот ошонун натыйжасында ушул жерге келип, жакшынакай маанайда дем алып атабыз. Иш-чаранын алкагында балдарга акысыз балмуздактар таратылды. Мындан сырткары ар бир балага кийим-кечектер берилип, наристелерге күтүлбөгөн белек болду. Мектеп-интернатта 18 жашка чейинки балдар тарбияланат. Анда жалпысы болуп 183 өспүрүм балдар болсо, анын ичинде ата-энесинен ажыраган, кароосуз калган балдар жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары бар. Тажи Мухаммад балдар паркында ойнотуп атабыз. Көңүлдөр аябай көтөрүлүп, балдар сүйүнүп аткан учуру азыр. Ошону менен бирге кийим-кече дагы берүү менен анан ифтар дасторконун уюштурулган. Ошол 120 кишиге ал жерде матайын алып келген ага эжекелери бар, жана уюштуруучулар бар, жана ошол жерде 72 интернатта окуп аткан балдар бар. Балдарга майрам тартуулоодо Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттары көмөк көрсөтүштү. Алар каржылык колдоо кылып, жол акысы жана кечки сый тамагына чейин акысыз уюштуруп беришти. Biz жылына şu балдарды şu паркка ойнаганы чакырып турабыз. Биз ар жылы балдарды ушул жайга эс алууга чакырып турабыз. Балдар аттракциондордо ойноп, анан тамак ашта уюштуруп койгонбуз. Айтар апа жакындап калганына байланыштуу балдарга билектерди берип жатабыз. Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Жакынлаштырганы менен кичине балдарга белектерибиз бар. Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттары бул иш-чараны мындан арыда ар жылы уюштурууну максат кылышууда. Буга чейин Ош облустук казыяты деме өрчүлөрүнүн жардамы менен өткөрүп келген. Марат Акынбек уулу, Арген Калыбек уулу, ынтымак. Сиздер ушул сааттарга чейин алынган маалыматтардын топтоо менен төз эфирде тааныша алдыңыздар. Дагы башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги ынтымак_kj. Мен сиздер менен кайрадан кечки саат 7:00 кабарлардын толукталган чыгарылышында жолугушам. Саламатта туруңуздар.